көптөр жериме көз мончок тагып койсом бу көркөмүңдагы актырым көпөлөк болуп колсом бу сугартат көптөр жериме айланып суну чаксамбы ал сайын көркүң актырым
elimdi Sahtası su kösördüm Sadağa moşto jerimden Sulayman birim koldosu Jojuru batır elimdi La 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 Sadağa moşto jerimden La 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 Sadağa moşto jerimden La 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 Sadağa moşto jerimden La 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 Sadağa moşto jerimden La 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 la
Ош кому Ордо Ош деп жакында түзүлдү. Олар Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүүсүндө гана эмес, көз өткөндөн кийин дагы жакшылыгы, пайдасы жакшылык тийет экен да. Кече ошол Акбар мырза баштаган Ысык-Көл кому баштаган эстафетаны Чыңгыз Айтматовдун эски өрү кечеси. Баткөл комунан, Нарын комунан өтүп, Талас комунан бизге келди. Кичине аракет кылдык. Маналар башка ушул Чыңгыз атабыздын жазган чыгармаларын өзү үчүн кандай пайдаларын, жакшылыктарын көрүү үчүн, силерге тартуулаш үчүн, ушунун аркасында өзүнүн мына Ош кому дагы түзүлүп калды. Ушул кишинин аркасы менен. Буюрса, менин ишенем Жалат кому дагы түзүлдү. Бүгүн биздерге кесип алыш керектер. Келип жауап анда биз кечени ачып бериш үчүн облусубуздун аксакалдары Касым ага менен Темир Эртабыл агага берсек. Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгына карап өткөрүлүп жаткан байрам күнүңүздөр менен куттуктайм. Ош облусунун аксакалдарынын атынан. Бүгүнкү күндө айрыкча жаңы президентибиз шайланып, айылды өлүктүрүү жылында экинчи чоң окуя бул Кыргыздын өлкөбүздүн залкар жазуучусу Айтматовдун 90 жылдыгы туура келип калып, мына бүгүн туура айтып атат, эстафета Ысык-Көлдөн облусубузга өтүп, акырында Ош областына келип, Оштун райондору чогулуп, бүгүн мынандай жакшынакай тойду баштап атышат. Рахмат келмеймін. Оштуда оштуктар. Кандайсыңар? Бишкекте да оштуктар. Москвада да оштуктар. Ар жерде оштуктар. Красавчик. Сиздерден алайын. Кымбаттуу достор, кымбаттуу коноктор, баарыңарды бүгүн ушул Татнакай залда ушул жерде көрүп атабыз. Ошондуктан биринчиден элчинин атынан, элчиликтин атынан ушул уюштуруу комитетине чоң рахмат дейли. Мен 2 күн мурда ойлонуп отурдум эле, ушул суббота кандай кылсам, кайсы базарга барсам, же кандай иштер кылсам десем, кече анан Гүлбаршын айтып калды, эче ушу Ош кому түзүлүп аттыр, ошо бет ачарындай той болуп аттыр, ошого барып катышып коелу деп. Анткени алардын эң негизги мындай иши, пейили, девизи десе, Чыңгыз Төрөкуловдун 90 жылдык мааракесине карата ошол эртеңки иш-чараны өткөрөлү деп аттыр. Анан ошондуктан ушу чоң рахмат, действительно Чыңгыз Төрөкуловдун 90 жылдык юбилейин ушундай силер менен, жаштар менен, ушу аксакалдар менен бирге өткөрүп алалы деп. Анан кече биз дагы бияка даярданып аттык, Гүлбаршын айтты, говорит, биздин чоң оногубуз келет экен Бишкектен, Кыргызстандан деп да, биздин эже келиптир деп. Анан ошондуктан биз сизге дагы куш келипсиздер да, абдан ыраазыбыз, сүйүнүп атабыз сизди көргөнүбүзгө. Мен атайын жана Свет дагы бекерден өчкөн жок окшойт. Биринчиден мен айтарым да, баягы мен кичинекеймен мугалим мамам айтчу эле, кто рано встает, тому Бог дает деп. Вообще, если 10 же 11-ге койсок да, может Свет деле өчпөйт эле. Мындай это созулбайт деген да. Ошон үчүн кыргыздар кичине бир мындай это оңололу да, эртерээк баштайлы. Баягы таңкы саатда баягы эме да, насип дегенде да, саар насип болсун. Ну, эң жакшысы что это, ну, Светке да карабастан башталдык, ушу анан эжебиз да келип атат. Анан эжени мен жана вот Ажамал менен Гүлшайыр менен эстеп атам. Эми кечирип койгула кичине көбүрөөк сүйлөсөм. Мен Ошту билем 80-жылдан бери. Мен 11 жыл Ошто өскөм, 11 жыл Ошто кызмат кылгам. Анда сиз 18 жаш суп-сулуу кыз элеңиз. Шол комбинатта жана кыз буракты түзгөн элесиз да. Мен болсо кыз бурактын тарабында Лениндин жанында иштегем. Сахара бакалга өзүнүн жаштыгы
тырынды эстеп атам. Анан баягыдан бери Дорбек айттым. Дорбек, мен Ошту эч эмет албай жатам, көн албай жатам. Мен Ошту айланып чыккам. 23 район, 23 шаарына баргам. Мен Чаткалга жетпедим. Аксыга жетпедим, и только Каракульга жетпедим. Калган райондордун баарын 2 эмес 5 сапар айланып чыккам. Анан Дорбек азыр көрсөтүп атат, бул жолду эстейсизби, бул жолду билесизби деп. Я говорю, мен, конечно, эстеп атам, билип атам, Нокенди эстейм, Сузакты эстейм, Колхоз Россияны эстейм деп. Ну, ушу кызматка жараша 12 жылдан бери Ошко бара элекмин. Но бүгүн силерди көрүп атам, туугандарымды көргөндөй. Ошон үчүн мен баягыларга ыраазымын. Бар болгула, амандыкта, жакшыда болгула. Жана вот Атабек, Нурбек Атабековдун ыры Садага Моштун жеринде деп, мен дагы Садага Моштун жерин жаш кездерим өткөн. Ошол жактан мен действительно кызматта иштегенмин. Ошол жактан мен Москвага келип, академияда окуп, кандидат философских наук болгонмун да. Мени Ош өстүргөн, Ош элине мен ушунчалык ыраазымын, Сулейман Тоого ыраазымын, Ош жерине ыраазымын, Ак Бурага ыраазымын. Ошон үчүн ошондой эле жакшылыкта жолугалы. Сизди көргөнүмө просто ушундай кубанып атам, ошон үчүн толкунданып да жатам. Вот биздин элчибиз Болот Исакович Отунбаев сизге өзүнүн бир кайрылуусун жазды, ыраазычылыгын билдирди. Ошону Гүлбарчын окуп койсун сизге. Макул? Бибра Самбектин айтып кеткендей, биз ушу улуу конок мына бүгүн негизи 5-чи жолу өткөрүп атабыз. Буюрса мен элчиликтин өкүлү катары ар бирине катышып ушу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына тартылган фильмди көрүп атабыз. Бул абдан жакшы самалып, баштап аткан биздин ушу 7 облустун Москвада өкүлдөрүнө чоң ыраазычылык. Анан мына бүгүн Ош коому деп өзүңүздөр билесиздер, бул абдан чоң биздин Кыргызстандын эң негизги аймагынын бири. Бул жерде Москвада да чоң коомчулукта бир 5-6 ошо канча район болсо ошончо коом бар. Анын ичинде айылдарда да коомдор бар. Ошонун арасында жигиттер, кыздар абдан активдүү иштеп жүрүшөт. Чоң ыраазычылык ошолорго. Анан бүгүнкү күн бир өзгөчө болуп атат. Бүгүн фильм менен кошо Айтматовдун 90 жылдыгын белгилөө менен бирге атайын ушу биздин жердештерибизди ушу жерде өнүп өсүп иштеп аткан, атайын иштейин деп келген жердештерди колдогонго келген урматтуу Гүлшайыр Садбакасовна сизге терең ыраазычылык. Анан жалпы элчиликтин атынан анан Болот Исакович Отунбаев өзүнүн мынакей колу менен кеч атайын жазып сизге мындай бир куттуктоо ыраазычылык катын берип жиберди. Ушуну баарын окубасам дагы келиптүү жерлерди окуп берип койсом. Кыргыз элинин чыгаан кызы улутубуздун сыймыгы катары Кыргыз Республикасынын маданиятынын жалпы өнүгүүсүнө зор салым кошуп, өрнөктүү өмүрүңүз менен маданият тармагында жана жалпы Кыргыз элинин урмат сыйына ээ болуп, жылдыз болуп жанып келе жатасыз. Кыргыз жергесинде алгачкылардан болуп, жалаң кыздардан турган Кыз Бурак эстрадалык топту түптөп, көп жылдардан бери аны даанышмандык менен жетектеп, таланттардын бир топ муунун тарбияладыңыз. Акылман элибиздин улуу муундун салттарын бекем сактоо менен кылымдарды карыткан тарыхы бар кыргыз маданиятын аздектеп, мындан ары өнүктүрүүдөгү салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Дагы көп сөздөр абдан жакшы. Анан учурдан пайдаланып сизге, урматтуу Гүлшайыр Садбакасовна жана Кыз Бурак эстрадалык топтун жалпы жамаатына бекем ден соолук, узак өмүр, ийгилүүлүк, бакубаттуулук каалайм. Жана чыгармачылык ишмердигиңиздерде жалпы жетишкендиктерди жана ийгиликтердин жаралуусуна тилектешмин. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Болот Исакович Отунбаев. Biz bütün alalımız. Анан ушу бүгүн уюштурган комитети силердин баягы тушо той бар болуп атат да мындай сиз. Ошо анан биз Ошто жүргөндө не только Кыз Бурактын ырларын угуп, Насиба Абдуллаева ырдачу эле кадамыңа гүллөр ачылсын деп. Да ишиңер ийгилик болбосун да.
чоң деп бүгүн аябай көп мен келбедим белектермен. Бирок бул жерде өткөн кино көрсөтүүдө Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдын арналган кино көрсөтүү айтып атпадыкпы? Мына көп убакыттан бери ар бир жумада көрсөтүлүп атат. Гүлшар Садакасына сизге дагы мет коюп ушундай сыймыктана турган иш-чарада Чыңгыз атабыздын ааламга тараган ушундай даңазасын, ушундай сыймыгын биз өзүбүз даңазалап, өзүбүз өсүп келе жаткан муунга жеткирбесек, демек анда биз туура эмес, тарыхты баалабандык дейм да. А биз ошол баягы парызыбызды аткарып, жалпы диаспора менен эл менен бирге ушундай бир жакшы иш-чара болуп атат. Анан өткөндө ушу иш-чарада дагы көп жерде айтып атабыз, мына залды жакында эле биздин кыргыз жигиттерибиз өздөрү кызыбыз үчөө биригип ушу залды алып, ачып мүмкүнчүлүк берип атат. Бул зал кыргыз жигиттеринин залы. Каалаган кезде кино коюшат биздин өкүлдөрүбүз. Ушу жерге 85-90 орундук жай. Ушу жерде өзүбүздүн бир кино көрө турган, бир нерсе уюштура турган орун болуп калды да. Анан ошол уюштуруучуларга өткөн жумада келип кеткен бизде жамааттык коопсуздук келишим уюму деген бар. КМШ өлкөлөрүнүн арасында жанагы аскердик коопсуздук боюнча чоң уюм. Ошол уюмдун штаб-квартирасы Москвада турат. Ошол жерде иштеген, ошол коомдук ошол келишим уюмунун жетекчисинин генералдык катчысынын орун басары бар биздин Кыргызстандын атынан Алымбай Султанов деген. Ошол киши да дайыма катышып жүрөт. Бул жолу бирок Кош коомунан абдан тазим кылып кечирим сурады. Бирок ушул биздин кино залдын иштетип аткан жигиттерге, балдарга ушундай өзүнүн бир китебин берип жиберди белек катары. Арнап атай өзү жазыптыр. Ушу Азаматка тапшырып койго уруксат этиңиздер. Же Венера бар болсо, же Экотен жок. Эрнис бар, Эрнис барбы? Жок. Эстек деген бала. Анда барабыз. Гүлбарчын түшпөй тургула жежеме. Анан мына традицияны өткөрүп аткан Ош коомуна биринчиден адамдардын, коомдордун башын бириктирип, ушул нерсени баштаган Сүкөл коомуна ушул коомдорду тартипке салдырып дегенде кичине жолго салып аткан Аксакалдар кеңесинин төрагасы Токур Райымовго Атматовго чоң ыраазычылык билдиребиз. Коомдордун биригүүсү бул ынтымактыктын, биримдиктин белгиси. Туурабы? Анан биз миграция кызматынын өкүлчүсүнүн атынан жетекчибиз Кожобаев Төрөмажанович азыр Екатеринбургда иш сапары менен жүрөт. Ошо сизге да Гүлшайенде салам айтып берди менен байланыштуу. Анан ушул Ош коомуна кичине белек берип коелу. Бул Манас атабыздын кара сөз менен жазган жыйнагы бизге келип түшкөндө ошону аз кичинеден таркатып реклама кылып атабыз. Сатылууда бизде бар. Коомдор жаңы жылга подарка алсаңар болот. Мисалы үчүн ушу Ош коому ушу Манас атабыздын арбагы колдоп, Чыңгыз Төрөкуловдун арбагы колдоп өсүп өнүгө берсине тилектешпиз. Анда бизге эки сөз уруксат берсеңер, Кыргыз жергебиздин сыймыгы Кыргыз Республикасынын эл арчтык Гүлшар эжеке берсек. Мен жалғыз қалдырмайм. Эми бүгүн аябай чоң кубанычтардын бири, биринчи кубаныч киргенде эле мени жакшынакай бир кабыл алдыңыздар. Биздин посолдун Отунбаев Болот Исаковичтин ыраазычылык каты менен тосуп алдыңыздар. Мен өтө кубанычтамын, ыраазымын. Чындап эле кандай толгон иштерге карабастан ушул чакыруулар менен келгенмин. 2-3 күндөн бери ушул жерде жүрөм. Элдин арасында, журттун арасында дегендей. Эми залкарыбыз Кыргыз элинин залкар уулу Чыңгыз Айтматовдун ушу 90 жылдык мааракеси биздин Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүн кезип, бүгүнкү күндө куларчы кенейип, бүт дүйнө жүзүндөгү жүздөн ашык мамлекеттерде бүгүн белгиленип атат да. Бул деген биздин өтө бир чоң бир жетишкендиктерибиздин бири. Биздин улуттук саясатыбызды, биздин улуттук идеологиябызды көкөлөткөн, өзүнүн чыгармалары менен кыргыз элинин жашоосун, каада салтын, үрп-адатын көркөм жазууга түшүрүп, бүт дүйнөгө тараткан атабыздын ушу майрамы 90 жылдыгы кут болсун деп айтып коет. Мына кечээ жакшы келди, Японияда өткөрүлүп атат 3 күндөн бери. Бүгүн дагы эртең менен жакшы кабар болду. Грузиянын дагы эң чоң
бейік чоқысына біздің Шыңғыс Айтматовтың аты қойылып тұр. Демек, осы дүйне жүзі қабылдап, дүйне жүзі көтеріп, дүйне жүзі ушундай урматсый көтөрүп аткан Чыңгыз атабыз бүгүн да көз өтүп кетсе дагы өзүнүн залкарлыгы менен, өзүнүн улуулугу менен бири-бирине баягы өзүнчө кочкор болгон, өзүнчө баягы мыкты болгон кыргыздарды дагы мындай коомдорду түзүп, уюмдарды түзүп, бириктирип, мына ушундай өзүнүн дагы көз өтүп кетсе дагы өзүнүн күч-кубатыны арнап турган үчүн дагы бир жолу Чыңгыз Төреқұловичке таазим кылып коелу. Üçüncüsü bu emek Oş koğumunun tüzülüşü mağa двойне kuvанычтуу деп айтайын. Екесе, себебі мен Давошта жашаймын, мына Ош шаарынын мына шаар кеңешинин төрагасы отурат. Эрнис Кулназаров туруп койсоңуз. Музейде Давошта жашайт. Темир Назаров деген мына өзүңүздөргө белгилүү эстрада артисти. Музейде Давошта жашайт. Демек Ош коğumunun түзүлүшү бизге мындай бөлөп бөтөн эмес. Ошондуктан биз чын жүрөгүбүздөн келдик, сүйүнүп келдик, кубанып келдик. Себеби Ош деген чоң шаар, Ош облусу деген андан чоң, мына оштуктардын гана башын бириктирбей, жалпы Кыргызстандын башын бириктирген мына ушундай коомдорубуздар аябай көп болсун. Коомдун түзүлүшү менен ынтымакчылык, бекемдик ал боло берет. Сонун нерсе мына ушуга бара жатканыңарга биз чындап эле кубанычтабыз. Анан бир жакшы нерсе бар экен, мен келип алып 3 күндөн бери. Ошто жүргөндө эле болот да, Кыргызста жүргөндө. Жүзгө жакын кафелер бар экен, ресторандар дейт, мектептер, клиникалар, бул деген эң сонун көрүнүш. Демек ушу Чыңгыз атабызды жараткан кыргыз эли кайсы кырдаалда болбосун, кайсы деңгээлде болбойсун, кайсы жерде жашабасын, өзүнүн жашоосун алып кетип, алган жашоону алып кетип гана турбат эме болбосун. Мына биздин баалуулуктарды да кош алып келип, ушул жерге таркатып атканыңыздарга чын жүрөктөн ыраазычылык бар. Коомдордун өмүрлөрү узун болсун, коомдордун аткарган иштери терең маанилүү болсун, коомдордун эң негизги максаты, багыты кыргыз элинин биримдиги болсун. 6 миллион алакандай кыргызыбыз дайым бекем болсун, дайым туруктуу болсун, дайым ынтымакта болсун. Ынтымагыңар кут болсун. Анын баары күнү бүгүнкү эсимде. Майсалбегим поездда курдаштар менен жеп кетер деп жуупка салып, камыр көптүрүп, боорсок жасап жүрдүк. Таң эртеңден куржунду арабага салып, Алиман экөөбүз станцияны көздөй жол тарттык. Станцияда таңдан кечке өткөн кеткен поездга жүгүрүп, айланайындар, Майсалбек деген барбы силерде? Субанкулов Майсалбек деп сурантып жүрдүк. Кеңири келди. Темир жолчунун болду эме, бүгүн эшелон келбейт башка деген сөзүнөн соң станциянын бүркөсүнө кирип, тактайдан жасалган орундуктан орун алып, таңдан
таң ертеден сыртқа шықсам, чаңғылттаған бұлттарды жиреп, күн жарқырап тиіп келе жатқан екен. О Құдай-ай, ушул күндөй болуп жарқырап, Майсалбегим келип калса экен. Көрсөтө көр Құдай, жолуктура көр деп жалынып жаттым. Аңгы чаңды чыгыш тараптан паровоздун ачуу чыңыры угулуп келе жаткан эшелон көрүндү. Энеке, ушул эле болуш керек. Эне ушулу го деп Алиман байкушун чебеленип, куржунду ийине арка салып, темир жолду көздөй жүткүнө берди. Ошол учурда ары жактан колуна кызыл желек кармаган темир жолчу токтобойт, токтобойт деп кыйкырып бизди түрткүлөй баштады. Жаныбыздан апа, Майсалбек, Алиман деген үнү угулуп өтө берди. Майсалбек тагылайын кудуну майып бир колу менен вагондун туткасын кармап тубагымга өтүп бара жатты. Жүрө түшкөн эшелондун артынан жүгүрүп, жүз төмөндөп чыгып. Ай, ошондо менин боздогонум ай, ошондо менин какшаганым ай. Уулумдун оңутуна темир жолду кучактап, Майсалбегимди акыркы жолу көрүп жатканымды жүрөгүм сезгендей боздодум го. Ошентип темир жолду кучактаган энелердин эң акыркысы мен болоюн, эң акыркысы мен болоюн деп боздоп жаттым. Айланайын жерине, айланайын жерине. Өткөн кеткенди айтып, сени да аябай чарчаттым окшойт. Мен эми барайын. Кудайым өмүр берсе, келерки жылы дагы келермин. Кош жерине, кош. Мыздыктай болуп барып, байкамаксан болосуң деген, карап койчу сенден сурап, сөзгө сөздү аралыма, о жаным саран арнап көт саптырап, о жаным билип койчу махабатымды, сен үчүн ырлап турам. Kırgız dese elestетip Чыңгызды, Чыңгыз десе көбі танып Кыргызды. Алатоолук бир улутту Айтматов адамзаттын акылына сыйгызды. Ушул жылы
90 жашка толмоксуң. Урматында өз элиңден болмоксуң. Уучуна дагы далай алып койду. Урпагыңдын салып берип коймоксуң. Дагы канча шедеврлер жаралмак. Даңкың дагы алыстарга таралмак. Данышманы Мухит элең кыргыздын. Ырлар деме биз жазарбыз сагарнап. Айла барбы ажал кылса ишарат. Адам анын жолун кантип тосалат. Анткен менен үлгүрүпсүң курууга. Дүйнөгө бир кыргыз деген имарат. Эскерүүдө жүрөктөрдү өрттөйсүң. Эскирбейсиң, эл ичинде өчпөйсүң. Ааламдан сен кеткендирсиң Айтматов. Адабият чөйрөсүнөн кетпейсиң. Ааламдан сен кеткендирсиң Айтматов. Адабият чөйрөсүнөн кетпейсиң. Ош комуна Кыямат роман боюнча Акбаранын көз жашы киносу берилген эле. Ошон үчүн Кыямат романы боюнча кичине түшүнүк бере кетейин. Жазуучу бул чыгармасы менен эми акыркы жолу абийириңди жаап, напсиңди кыйбасаң, анда сенин тагдырың тамам болот деп адамзатка дагы бир жолу эскертүү берди. Бүгүн жазуучунун философиялык, этикалык бийик ой жүгүртүүсү менен жазылган Кыямат романы тууралуу фактыны айта кетейин. Чыңгыз Айтматов Кыямат романында татаал сюжеттик түзүлүштү карманып, дегеле бири-бирине кайнаса каны кошулбаган, ар кыл доордогу, ар кыл улуттагы, ар түрдүү диндеги, ар кай жердеги адамдардын тагдырларын бир өзөккө тизип, ар бирин өзүнчө жана биримдикке калчап көрсөтөт. Ал эле дейбизби, жер үстүндө жүргөн бир макулук болгон кашкылардын да бирде чөлгө, бирге камышсарга, бирге тоого сүрүп олтурат. Мунун баары доор менен адам тагдырын жарышсызга коюп, адам менен коомду салыштырып да, таразалап да чагылдырылган тажрыйбалуу сүрөткердин бейнесин байланыштырылат. Кыямат романынын бир нече аталышы бар. Чыңгыз Айтматов бул чыгармасын орус тилинде жазган. Москвадан Новый мир журналынан 1986 жылдагы 6, 8, 9 сандарына Плаха деген ат менен жарыяланган. 1985 жылы СССРди кайра куруу жүрүп, көп маселелер ачык айтыла башталды. Жазуучунун бул чыгармасында да ачык айтылып, тоталитардык буйрукчул түзүлүш капасында кармалып жаткан окуяларды ачык айгинелейт. Романдын алгачкы 2 бөлүмү Ашым Жакыпбековдун, 3 бөлүмү Аман Токтогуловдун котормосунда кыргызчаланат. 1987 жылы Ала-тоо журналынын номер 11, 1988 жылы номер 1-2 сандарында жарыяланган. Кыргызча акыр заман, кыямат, баталга деген аттар менен аталып келген. Орусча түп нускасы Плаха сөзмө-сөз которгондо адамдардын башын ала турган секи же болбосо өлүм жазасы окулуучудөбө баш алынуучу баталга деген маанини туюндурат. Сыйлыктары Кыямат романы үчүн 1988 жылы Италия эралык алтын оливка бутагы, 1991 жылы Бавариянын Рюкарда атындагы сыйлыкка татыктуу болгон. Роман 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү Акбара менен Ташшайнардын алгачкы жашоосу, Абдий Калистратовдун динге шек келтиргендиги үчүн семинарийден куулушу жана анын нашакорлорго аралашкан турмушу. Экинчи бөлүмү Библияда Иисус Назаряндын айыпталгандай эле Гришан, Обер, Кандалов сыяктуу баңгилердин Абдийди жазалашы. Үчүнчү бөлүмү биринчи бөлүмдөгү каршкырлардын ысык көлгө ооп келиши, тажрыйбалуу жана жердеги бостондун жашоосу, күрөшү, бөрүлөрдүн жана башка каармандардын трагедиясы баяндалат. Советтик көрүнүктүү культуролог, философ, адабиятчы Чыңгыз Айтматов өтө жогорку баалаган Айтматов таануучу Григорий Гачев бул чыгарманы истерияда, притчада, турмушта, айбанаттар жөнүндөгү эпоста, философиялык диалогда, реалистик баяндоодо деп синкреттүү китеп деп баалаган.
библиялык сюжет талкууларга жем таштаган романда инжилдик сюжет азыркы адамдардын равалык салмагын ачып берүү үчүн колдонулат. Бангилер окуясын жазуучу жолдон тапкан жана бангичилик көйгөйүн көтөрүп чыккан. Айтматов Фрунзе Москва сапарында поездда көп жүргөндүктөн ошондой мусафирлык жүрүштөрүнүн биринде Казак талаасындагы бир нече саатка кармалып калышат. Жазуучунун ошол жердеги чакан милиция каныга киргизип коюшат. Анан бир убакта ал жерде күбөлөрдү алып келишет. Аларды милициялар бангилер наша жыйнап жүргөн эрбулдар деп тааныштырышат. Ал кезде СССРден наша корлук да, наша соода да жок деп эсептелчү экен. Бул проблеманы СССРде ушул роман аркылуу алгачкы жолу Айтматов гана жазып чыккан. Адам жана каршкы мамилеси түрк элдеринин, анын ичинде кыргыздардын түпкү теги көк каршкырдан башталган деген мифологиялык түшүнүк бар. Ошол каршы Кыямат романында да адамдардын ата бабасы түпкү теги деп айтылат. Ак кемеде адамдар буурусунун тотеми болгон бугуну атып алгандай эле Кыяматта да адамдардын түпкү атасы болгон каршкырга кол салынат. Эгерде биринчи учурда Моюнкум талаасында каршкыр менен адам эң алгач кез келгенде экөө тең бир туугандай карашып калса, бара-бара каршылаш жолго өчөгүшкөн өчтү душманга айланышат. Мындай болууга эң биринчи акылсыз каршкыр эмес, акыл эстүү адам өзү айыптуу болот. Адам баласы кылымдар бою түзүп келген этикалык эреже нормаларын каршкыр эне деген түшүнүктөрүн акчага, дүйнөгө алмаштырды. Абийирин атам замандан келаткан жоосундарын алдында тебелеп, бабалар идеяласын биротоло жоготту. Кыргыз баласынын түпкү тегинин акыркы тукуму Акбара, а дегенде аны малчылар Агдалы деп аташып, анан Акбары болуп отуруп, аягында Акбара ысымын беришкен. Акбара ысымын алып калган. Айтматовду каршкырга окшотуп Кыямат романы жазылгандан кийин Чыңгыз Айтматовдун бир айтканы бар. Бир жолу Москвада метродо келе жатса, эле бир аял окурман алдынан чыгып бага тике карап, "Сиз каршкырсыз" деп айтыптыр. Дагы бир жолу окурманы жазуучуга "Адаш эки өмүр сүрөт" дейт. Балким сиз мурдагы өмүрүңүздө каршкыр болсоңуз керек деген экен жазуучуга. Жазуучу балким деп жооп берген. Айрым бөлүктөрү камтылган. Акбаранын көз жашы орусчасы клач болуп "Бандит" деген фильм 1989-жылы экранга чыккан. Башкы режиссеру Дорунбек Садырбаев, оператору Евгений Барышников, Айбек Жангазиев, ролдорду Советбек Жумадылов, Гүлшөн Байдыбөтов, Жамал Сейдахматова жана белгилүү актерлор аткарат. Негизги окуялары Алайдагы жошолуу тоолорунда, Казакстандын талааларында тартылган. Башка иштер менен азыр кетет экен, ошого бизге калоосун, тилегин айтып койсун. Рахмат чоң. Кино көрсөм болот эле мен сиздермен. Да эки жолугушуу бар, ошол мен сиздерден кечирим сурайм да. Эми мына Ошко мына узак өмүр каалайлы, ынтымакчылыкты, кут берекени каалайлы. Ар дайым ушул Оштуктардын эле эмес, жалпы кыргыз элинин көйгөйүн чече билген, кыргыз элинин каалоо тилектерин аткара билген жакшы, байсалдуу, ооматтуу, дөөлөттүү коом болсун, Ошту мен аябай жакшы көрөм да, билесиздер. Мени сараган Оштой жеримден деген ырым бар. Ошондуктан мен ырыс эмесмин. Бирок ушундун бир привет кирпегин ырдап коеюн деп чечтим. Саакасын суу көздөрдөн, садаган Оштой жеримди, Сулайман тим колдосун, жо-жүрөк кыргыз элимди. Сактасын суу көздөрдөн, садаган Оштой жеримди, Сулайман тим колдосун, жо-жүрөк кыргыз элимди. Bilmediniz işte o sizin ürününüz. O gençlikten bir emesi var. Suluşu da. Вот Ошкому
эме жазбайсыңарбы Маданият министринин атына ушул ырды Оштун гимни деп официально пусть признают, да? Марекеси болгондо пусть ее действительно официально гимн наша деп эметсин. Макулу ошондой статус берсин. Рахмат. Сиздер менен көрүшкөнчө аман болуңуздар. Тез чакырсаңыздар, тез келип турабыз. Көрүшкөнчө. 25. Идиот земли. Все будет окей. Пузырь вдобавок получишь. Точно? Железно. Ну, пойдем это. Только я поеду на коне. Это твое дело. Мы к ногам привычны. Елки все-таки. На чай? В другой раз. Успеется. Ай, сен қайда? Деген, Оластан келген геологтар екен. Башаттың белінен шығарып қойыңыз дешіп, жанды қойышпа денеңдір айтты. Қатыгүл, сен ал жерге жеткен жекті күн түспа ғой. Ай, бостан geçipпеген біледі, қосқарбай айтып кетпеді саған. Айтса тұрып. Барын өздері қалжаған үшін өкметаға ақша төлеміз. Қызым, ничего не подобно. Қосқарбай айтқа жағыңыз келсе, жерінде білет бар бостан қоқшығында жаттарасың. Анын оғыздан шығарып сөзімін осы тоғылын. Анен андай жақпырдың жоқ болғандан кейін ақ үшкінгенен жұмысында жоқ. Қошқарбайға қошаматтыламын деп, қарға боқшоқы електен жаққа жетіп бара шақты. Тәтігіп мейман жігіттерді башақта еттілдесі, маған соғып болған тұрады. Бассаң, тұрсаң, соғыпшылық осыған түспеген маңын емес берем. Құдай берген тұрмайды саған. Көктен тілегенің жерден табылғансың. Же саған не, арттың жолын көрсетіп қойшы, иә? Көрдің мі? Бұларындағы кереде кепшілі сенен қаспаған шүмшіктер екен. Ақыры, үйбілі, бала ақыра, оған жай жөнді ойлайсың бұл же. Арақтың жыты шыққан жерге өшінді қонып жүре бересің бе? Балекет ішкен өліп теңді мені көрейін десе. Елін қармасам бір қолман түсіп, өрміп болдың бұл сені бағаттың бәрі. Мектеп жүрсен арқаларың артыңдағы өлесің. Вы умные, образованные. Вы свои дела сами решаете. Семинар будет лапшу пойду. А нам все равно, а нам все равно. Бүгін Ошқомы ашылып, сол Ошқомның Чыңгыз Айтматовтың 90 жылдығына қарата мереке өткізіп жатабыз. Мына азыр бүт посольстводан, миграциядан өкілдері келіп шығып сөйлесті. Азыр кино болып жатады, елдер кино көріп жатады. Саламатсыздарбы? Бүгін аябай жақсы күн болып отырады бізде. Область боюнча Чыңгыз Айтматовдун залкар жазуучубуз биздин дүйнө жүзү, дүйнө эли таанып аткан залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов Төрөкуловичтин 90 жылдык мааракесине карата биз дагы элден кур калбай өткөзүп атабыз. 170 миң тилге которулган агайдын чыгармалары 70 миллионго чукул жерлерге уюшулуп жатат. Азыр бир эле биз эмес, дүйнө жүзү белгилеп жатат. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун бизге жакшы бир калтырган нерсеси эки элди, өзбек эли менен кыргыз элинин башын бириктирген болуп атат. Анан бизде ушул көрүп атасыздар, дастаркан жайылып турат. Буга чейин 4 область өткөздүк, 5-чи болуп биз өткөздүк. Кудай буйрса элдер аябай жакшы келип беришти. Азыр кино болуп атат. Бул жакта залда кинодон кийин фуршет болот, кудай буйрса.
армысыздарбы урматтуу Ош областынын жарандары, келген коноктор. Бүгүн биз ушул жерде улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесин тосуп жатабыз. Ушул жерде Ош областына караштуу райондордун биримдигинде чай уюштуруп эскерип жатабыз. Эми өзүмдү тааныштырып кетсем, мен Алай районунун Даттайымдар кеңешинин төрайымы болом. Атым Үмүткан Атиевна. Биз да өзүбүздүн саныбызды салып турабыз бул жерде. Москва шаарында Ош кому түзүлүп бүгүн өзүбүздүн улуу акыныбыз, жазуучубуз жерге тараткан атабызды эсептеп болот. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата маареке өткөрүп атабыз. Коноктор баардыгы келип даярдаган нерселерге келип көңүл буруп кеткениңизге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ушул учурдан пайдаланып, бүгүнкү Ош жетекчилерине, активисттерине чоң рахмат, чоң ыраазычылык элчилик тарабынан билдиребиз. Анан эң негизгиси айтып кетели, ушу жыйындын бүгүнкү мааракенин эмес темасы Чыңгыз Торопошдун 90 жылдык мааракеси деп аталат. Анан биз өзүбүздүн тарабыбыздан айтып, элчилик болсо январдан баштап ушул күнгө чейин 19 мероприятие өткөрдү. Мероприятияларды биз бирге университеттер менен, биз союз, творческий союздар менен өткөрүп атабыз. Эми ушу декабрдын ортосуна чейин дагы 9дай бир форум, круглый столдор бар. Анан эң негизгиси вот Россия тарабынан бизге дагы чоң жардам болуп атат, чоңдай терең түшүнүк болуп атат. Ошо Кудай кааласа декабрдын 5-индеби же 7-синде биз күтүп атабыз. Ушу Москва шаарында Даниловский районунун Чыңгыз Торопошдун эстелиги ачылат. Ошого биз абдан азыр катуу иштеп атабыз. Ошондуктан азыр бүт элчилик чуркап жүрөт дегендей да. Ушу аягы жакшы ошо эстелик ачылып калсын. Эстелик ачыла турган болсо биздин республикадан официалдык делегация да келет. Өкмөт башчысы келип калабы. Биз ошо чоң иштерди суббота, воскресенье дебестен өткөрүп атабыз. Анан ошого карабастан бүгүн силерге дагы саламдоо деп келдик да. Ошо жаңырыңар, жакшылыгыңар ак жолдой болсун, ошо жакшы мындай активдүү болсун да. Действительно талашканыбыз баягы дырыс алды ынтымак деп да. Ынтымакта эле жакшылыктар ушундай концерттерде, ошо кино көргөн залдарда көрүшөбүз. Чоң рахмат. Мен улуу ала тоонун арасында кыргыз болуп жаралганыма өтө сыймыктанамын. Кыргыздын ичинен чыккан Чыңгыз агам бар экенине да сыймыктанабыз. Кыргызды бүт дүйнөгө тааныткан Чыңгыз агабызды, атабызды бүгүн 90 жылдыгын белгилеп отурабыз толгон күнүнө карата. Москвага келип, Россия жергесинде канча мигрант болуп иштеп жүрсөк, ошол мигранттардын баардыгынын жүрөгүндө, оюнда, көңүлүндө кыргыз жери, анын арасында Чыңгыз Айтматов жашап келет ушул күнгө чейин. Биз аны башка жерде жүрсөк да унутпайбыз. Чыңгыз атабыз менен жашап келатабыз. Мен көп метролордо жүрөм, иш издеп, иштеп дегендей, күнүмдүк тиргилик менен. Ушул жерде жаңы ачылган бизде Москвада метро бар, Рассказово деп. Рассказовода бул дүйнөнүн жазуучуларынын аттарынын арасынан мен биздин кыргыздын Чыңгыз Айтматовдун атын укканда өтө сүйүндүм, өтө кубандым, толкундандым. Биздин Чыңгыз Айтматов канча эл болсо, дүйнө жүзүндө канча жер болсо, ошого кыргызды таанытканына өзүмчө сыймыктандым. Дагы да бир жолу кыргыз болуп жаралганыма өтө сүйүндүм. Бул атабыздын көз өтсө дагы аты эч качан өтпөйт. Мунун Чыңгыз Айтматовдун атын биз кийинки муундарга дагы өткөрүп беребиз. Жана алардын эсине салабыз. Чыңгыз атабыздын аты Төлүк жашайт. Кыргыз эле жашап турганда Чыңгыз Айтматов Төлүк жашайт.
Мына биз ушунча жылдан бери Россиялап жүрүп, бүгүн Чыңгыз Айтматов атабыздын 90 жылдык юбилейине карата Ош областынын коому ачылып, бүгүн ошол 90 жылдык юбилейин белгилегенче бүт ушул жерде Ош областында канча район болсо, ошо райондор чогулуп эстафета уюштуруп атат. Бул жерде Кара Суу коомунун кыздары дагы салымдарын аябай кошуп, кыздар ырдап, бийлеп, монолог айтып дегендей. Анан бизге жакында ошол Талас областы эстафетадан өткөрүп берген. Биз дагы ошол бүгүн эстафетаны жакшы өткөрүп, эл менен бирдикте өкүлчүлүктөн келип атышат. Биз сыймыктанып, биз мактанып, биз күткөн эжебиз Оштон келип, бизге салымын кошуп, сүйлөп, жакшы сөздөрүн айтып, ак батасын берип кетти. Биздин ушул коом, Ош областтык коомубуз мындан ары дагы бекемдей берсин. Ушул уюм мындан кийин дагы өрчүй берсин. Ушинтип пичин дасторкон салып, конок күтүп атабыз. Конокторубуз азыр кино көрүп отурат. Биримдигибиз арта берсин. Урматтуу кыргыз калкы, мына бүгүн биз дагы бир кубанычтуу жакшы жашаанын үстүндө отурабыз. Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдык мааригесине арналган Ош областында келген кезектеги иш-чарасын өткөзүп атабыз. Кудай кааласа иш-чарабыз өтө көңүлдүү, жакшы маанайда өтүп атат. Туз насип дегендей биздин иш-чарабызга Кудай кааласа мынабу легендардуу кыз бурак тобунун жетекчиси Кушай Садыр Бакасова, Темир Назаров, дагы жанында Эрнес Пулназаров, Эрнес деген жигиттерибиз келип бизде туз тартып, даам тартып, өздөрүнүн болгон жакшы ыраазычылыктарын айтып кетти. Ушул менен чектелбесем биздин Кара Суу коомунун да кыздары, мисалы Толгунайдын монологун жакшы эмеде аткарып, Айнагүл Муртазарова деген эжекебиз Толгунайдын ролун аткарып, жакшы деңгээлде өтүп атат. Биз өтө кубанычтабыз. Дагы да болсо Чыңгыз Төрөкулович Айтматов өзү жок болсо дагы Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы биздин жүрөгүбүздө, керек болсо бала чакабыздын жүрөгүндө түгөлү сакталмакчы. Дагы бир рет майрамыңыздар менен. Бүгүнкү күнү Москва шаарында, Москва театрында улуу жазуучубуз, чыгаан жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдыгына арналган иш-чара болуп жатат. Бул иш-чаранын негизги уюштуруучулары бул Кыргыз Республикасынын аймактары, бул Талас коому, Нарык коому, Ысык-Көл коому. Бүгүн бизге эстафета Ош коомуна келген экен. Ош коомунун иш-чарасында отурабыз. Буюрса бул иш-чара өтө сонун деңгээлде өтүп жатат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, эл артисти Гүлшайыр Садыр Бакасова эжекебиз келип, бизге каалоо тилектерин айтып кетишти. Буюрса иш-чара дагы уланат. Бул эстафетаны жаңы аймактарга берели, утбак болсун, биримдик болсун. Улуу жазуучубузду ар дайым эскерип жүрөлү, тарыхты эч качан унутпайлы. Тарыхты эскерсек, бизди келечек эскерет дегендей болот. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн биз заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган атайын кино эстафета кечесин өткөрүп атабыз. Бул кино эстафета кечеси бизге Ош коомуна тийген үчүн бүгүнкү күндө бүт мекендештер Алай районунан, Ноокат районунан, Кара Суу районунан, Араман районунан келген мекендештер атайын чогулуп, Чыңгыз Айтматовдун өмүр баянына, анын чыгармачылыгына токтолуп, Каймат романын негизинде жазылып тартылган Акбаранын көз жашы киносун биздин Ош коомуна тийгенине байланыштуу ошол кинону коюп атабыз. Чыңгыз Айтматов 90 жылдыгында чыгармаларын эскерип жакшы карман табигат сактоо максатында уюштурулган эстафетабыз бар эле областтык Ошоттон. Бүгүн Ош областына кезектеп жеткен барлык Ош областынын райондору биригип бүгүн ушул иш-чараны өткөрүп атабыз. Иш-чарага барлык Ош областынын райондору катышып, чыгармачылык өнөрлөрүн тартууга, кинонун маалыматтары айтылып, киносунун маңызы жөнүндө жаш тараптардын жайында
аралаштар, фондlar, ұйымдардан келген тартылып жатабыз. Oysa бұл эстафетаны biz Ош областы, бізден кейінгі Жалауат обласына өткізіп Дагы бір жолы бұқманды өтчеңіздер менен туғандары. Мына бүгін абдан қуанышты салтанатты майрам деп қойсақ болады, көбесі болып отырабыз. Сықыр қоғымы, демілгесі менен, андан кейін Нарын қоғымы, Ваткен қоғымы, Сықыр қоғымы баштап беріп, бүгін Ош қоғымы ұлантып, бүгін тағдырдың бұйрығы менен Жалауаттық мекендештерге дегенде Жалауат қоғымын өткізіп беріп отыр. Бүгінгі тасма абдан жүректің қылына тие тұрған тасма, кино тасманы көрдік бүгін. Мені белгілей кете тұрған десе, бұға шейін көп сөздер айтып бады. Мекенімізге барып, туылған жерімізді, өскен жерімізді көргенде ол абдан қуанышты болып, мен отырып Алай районына бұл жерде туғандар болса керек, Жошолу айылында тартылған бір эпизодтар бар екен. Ош облысының Арғанда жерінде тартылған эпизодтар бар екен. Бару үшін қуанышты ол. Бүгін біз Жалауат қауымының атынан бізден аса қалай ежелерімізден бұл жерде күліп әжелі тұрады. Мен барым бүгін Ош қауымына сіздерге чоң рахмат. Эстафетаны ұлантып, бүгін бізге абдан жағымды кешені ұйыштырып беріп отырсыздар. Бұйырса дағы ұланы созылды дейміз. Сіздерге чоң рахмат барыңыздарға. Мұндай беремдікте, ынтымақта, мақұлдықта, туғаншылықтың арқасында, жылу мамиле арасында шындай өнігі өсіп, башқа ұлттардың арасында ким экенибизди, байыркы маданиятыбызды, кыргыз калкыбызды, улуу юткудуу жерибизди, мекенибизди элге таанытып, ушундай уланта берели. Сиздерге чоң рахмат. Biz Ош қауымының атынан бүгінгі келіп бергеніңіздерге чоң разычылык билдиребиз. Тазим анча-мунча кеткен кемчиликтерден кечирим сурайбыз. Эмки эстафеталык картинканы анда биз Ош қауымының атынан Жалауат қауымын эжекеге берип койсок, тапшырып койсок. Geçіңіздер мен демекпіз, егесте келіп қалды, Сутманды қайырлы күндер болсын. Ушул күнде бізге түш қылған Алла Таалага да мен тазимдер болсын. Себеби бізге ушундай залқар жазуучу, елді, қырғыз елибизди дүниеге танытқан бір жакшы, ушундай бір жаратман залқар Чыңгыз Айтматовду башка бөлөк элге эмес, ушу биздин кыргызга ушу насип эткенине мен аябай кубанып турам. Себеби ушундай төбөңгөккө жетип, себеби канчалаган мамлекеттерде, канчалаган жерлерде ушул Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын бардын белгилеп отурушат. Биз деле өңөр теңер адамдардан эмес экенбиз, кыргыз эли, биз байбыз, биз себеби ушундай руханийден жактан аябай жакшы өнүгүп, жалпы дүйнөлүк деңгээлде бардыгыбызды ушул Чыңгыз Айтматов аркылуу биздин кыргыз элин таанытып отурганына мен Аллага дагы шүгүр. Бүгүн ушундай жакшынакай Ош коому өздөрүнүн коомун түптөп анан эки майрам бир күндө болуп аткан экен. Силердин коомуңардын түзүлүшүнө дагы аябай жакшы салымдарды, жакшы ийгиликтерди каалайм. Ынтымагыбыз мындан да экен болсо, сиздердин коомуңуздардын түбөлүгү түз болот деп ойлойм. Ар дайым Ош эле эмес, Жалауат эле эмес, азыр эле атактуу ушу инсаныбыз Гүлшайыр Садыбакасова жакшы айтып кетти. Жалпы кыргыз элибиздин ушул ынтымагы берендиги бекем болсун, алдыга койгон максаттарыбыз дайым орундалсын. Ар дайым ушул эмнени кааласак, эмнени тилесек, Алла Таала тилегибизди берсин. Ушул бир кулактай, бир колдой түйүлүп, ар дайым биримдикте болойлу, ынтымакта болойлу бар. Жекшемби болду уюштуруучулар. Эки жекшемби күнү саат 12-де барыңыздар да күтөбүз. Биз абдан кубанычтуу болобуз. Силердин жолуңузда. Эми ошондой эреже калды. Азамат Нивинский мына ОДКБдагы биздин генералыбыз Алымбай Султанов аксакалдан өткөндө белектеп айткан экен, келип калсын, кел Азамат берип коелу. Кино залдын ээлерибиз билип, уюштуруучу кыргыз кийимдер магазини бар, кафелери бар. Нак патриот жигитибиз, ишиңе ийгилик.